Кол өнөрчүлүк менен алектенип, үйдө гүл өстүрүп, алардын мээрим менен баккан бүгүн биз Алымкан апанын үйүнө келдик. Апабыз учурда үйдө отуруп эле кол өнөрчүлүк менен жана ошондой эле гүл өстүрүү менен алектенип, үйүндөгү неберелерин карап, бардык жумушка жетишип, өз мээрими менен аларды багып келет. Бүгүн апабыз кандай ийгиликтерге жетишип жатканын сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул токуганды менин өзүмдүн эжекем токучу эле, раматтуулук. Анан өзүмдүн апам токучу. Керме токушчу. Ошол убакта алар туруп кеткенде мен да үйрөнөм деп барып эле ошондон эле өзүм үйрөнүп, андан кийин баягы турмушка чыккандан кийин баягы балдарыңа, кыздарыңа токушка туура келет экен кезегинде баягы тыйын жок болуп калган магазинден сатып алганча деп өзүм колум менен деп анан токуп баштадым үйдөн. Кыздарыма жемпир токуп, шапке токуп, балдарыма токуп, байпак токуп, анан кийин чоң нерселерге өттүм, окшоп жоолук токуй баштадым кийин. Аны да кыздарыма баягы подарка кылып берип өзүм. Бул деген аял затына тагандык нерсе экен да. Туура. Ар бир аял муну үйрөнүп алса, мындай нерсени жасаса пайдалуу экен да. Өздөрүнө дагы, үй бүлөгө дагы, кирешесине да жакшы экен. Негизи эле ушул тикмечилик баягы баарыбызга белгилүү да, ата энеден өтөт, ошол эле устачылык, зергерчилик, мүнүшкөрлүк. Анан мына ушул сизге кызыгып жаткан үйдө бала кезден баштап үйрөнгөн мына ушул тикмечиликти, бычмачылыкты, кол өнөрчүлүктү негизи эле үйдө кимне көбүрөөк кармачу эле, апаңызбы, же эжекелериңизби? Бул сурооң туура жооп болду мага. Бул өзүмдүн бир тууган эжекем аябай кирмечи болчу. Кирме сайчы. Ошо айыл боюнча ошол эжем кирме сайып, белдемчи. Тигиши эле белдемчиге элдер заказ берип, белдемчи тигишчи. Анан ошондо мен да жанына отуруп алып, эжекем туруп кеткенде кошо сайышып, белдемчи керме сайганды үйрөндүм. Бул токуганды болсо өзүмдүн апам токучу эле. Раматтуу апам токучу, ошо апамдан үйрөнгөм буну. Илгери парда деп баягы кийимдерди илип койгон жерлерге этегине ушундай кылып тигишчи эле да, токуп. Ошондо апам ушинтип токуганынан апамдан алгам бул өнөрдү. Жакшы, анан эми учурда мына ушул өнөрдү сактап калуу канчалык маанилүү? Сактап калыш керекпи? Кийинки муундарга өткөрүп берип, ушул өзүңүз эле жасаган, апаңыздан үйрөнгөн кол өнөрчүлүктү кийинки жаштарга, неберелерге өткөрүп берип, сактап калуу маанилүүбү? Менден кийинкини өзүңдүн кыздарың, келиндериң алып калса, бул жакшы нерсе экен да. Себеби буну сатып алганча, өзүңдүн колуңан чыкса, өзүң каалаганыңдай токуп, каалаганыңдай кийип алат экенсиң да буну. Мисалы, магазинден алсаң чоңураак болуп калат. Буну өзүң токусаң, өзүң размериңе жараша токуп аласың. Өзүң көңүлүңдөгүдөй, оюңдагыдай болот экен да токуп алсаң. Ошодон мен кыздарыма үйрөттүм, кыздарым токуйт. Мындай элечектерди орогон. Азыр эми бул жүздөн бир аял гана орошу мүмкүн, бирок бул нерсени көп адам баягы колунан келе бербейт да. Анан ушул элечекти ороп калган себеби эмнеде? Бул элечекти баягы башка түстө байтал журго дейт эмеспи? Биз Шайыр апа уюшулуп калбадыбы? Уюшулуп калган эле биринчи эле күнү ошо элечекти өзүңөр орогула деди. Материалын алып келип таштады. Анан ошодон бир өзүбүздө дагы бир группада бар эле, Таалай деген. Ошол экөөбүз ороп баштадык. Шайыр апалардын баарына ороп бердик. Келген Шайыр апаларга да ороп жүрдүк. Анан кийин жаңылап эми кайрадан да эми башкача формага өтөлү деп анан кийин ушуну жаңы ороп баштадык бул. Мурункулар аябай оор болчу, 15 метр, 10 метрден орочу элек. Азыр буга кездемеде азыраак кетет, башыбызга кийгенге да ыңгайлуу, жеңил, өзү да жолго алып жүргөнгө да жакшы экен да бул. Турцияга барып калдык Бакыт. Кайсы бир жылы бизди КТРКдан алып барды апаларды. Ошол жерден келип эле кармалап, ушуну сүрөткө түшөлүчү, бул эмнеден деп туристтер келип аябай сурашты. Анан баягы биз алардын тилин түшүнбөйбүз да. Ошо алар өздөрү көрсөтүп атты, бул эмне, бул кандай. Анан биз түшүнө албайбыз, аларга жооп бере албайбыз, көрсөтүп коебуз, айтып коебуз.
Анан көрсө биздин бул элечекке биздин кыргыз эле эмес, башка мамлекеттерде кызыгат экен. Кийип жүрсөк, тимиле артыбыздан келет, сүрөткө түшүп алайлычы деп. Анан азыр деле ошол талаш жактарга биз барып калабыз, көп иш чараларга. Ошондо кийип баратканда артыбыздан келген жаш кыздар, жаш балдар болсо, апалар келсеңиздер, ушу элечеңиздер менен сүрөткө түшүп алайлы. Ушу элечеңиздерди түшүрбөй эле дайыма эле кийип жүрбөйсүздөрбү? Ошо майрамдарга эле кийбей деген көп Көчөдө дагы да. Ооба, көчөдө. Анан эми биз элечекти тыштабайбыз, кийип эле жүрөбүз. Бул илгери апаларыбыз, аталарыбыз айтчу экен го, бул эми бир жакшылыкка, бир жамандыкка деле оролуп жүргөн экен бул элечек. Баягы көчүп конуп жүргөндө жолдо баратып бирөө жарым өтүп кетсе, бул кепин болгон экен. Анан аял кишилер баягы тоо ташта жүргөндө бул балдарга ороочулугу болгон экен да. Бунун пайдасы ушул экен, элечек. Ушуга пайдасы деген. Ооба, пайдасы ушундай экен. Анан эми апаларыбыздан калган бул элечекти аздиктеп азыр биз эми алып кийип жүрөбүз. Анан бизден кийинкилерге да кийгиле силер деле деп азыр биз көп жерге айтабыз. Муну кийгиле. Азыр мындай жакка барсаңар көбүнчө ушул элечек жөнүндө силер деген аябай жакшы, мындай тарбия бере аласыңар балдарга деп. Таланттуу апаларда ырдап жүргөнүңүздү билебиз, ырдаганды билебиз. Үйдө мыкты кожойке десек болот. Ушундай сайып, шырып, бычканды билебиз. Анан кирип келатканда баягы айтып коет го, аял кишиники өзгөчө, аял кишиге таандык бул. Эшигин көрүп төрүнөт да. Азыр кирип келатканда эле сиздердин гүлдөрүңүздү байкадым. Гүлдү өстүрүп коет окшойсуз. Ооба, себеби гүлгө кызыгам өзүм. Гүлдү кадимки эле өзүмдүн жана неберелерим кандай көрсөм ошондой сүйөм, сүйүп өстүрөм. Кээрлер айтат, кантип өстүрөсүң ушул гүлдү, бизден өспөйт дейт. Анан эми буну деле өз мындай жакшы мээримге төгүп жасасаң болот, өсөт экен да. Сынып калган эле бутагын сайып койсом өсөт. Анан кээрлер айтат, биз удобрение беребиз, анан кый беребиз, анан тияктан кый алып беребиз, дарысын беребиз, биздики өспөйт го дейт. Мен дары деле бербейм. Эшикте эле кыйдан өзүнүн огороддон эле алам деле чакага алып тигип коем. Бул адамдын колунан болсо керек, Ооба, ар кимдин багбанчылык сизде бар окшойт, Анан Огород айдап көрдүңүзбү? Ооба, огород айдайбыз. Буюрса эшикке чыксаң огородун көрөсүң. Алма кыйыштырам өзүм эле. Себеби берде бир түп алмабыз бар эле, картайып баратат, алмурут. Аябай жакшы эле. Анан Кыйыштырып койдуңуз. көрөйүнчү деп көрсөм, өндү. Болот экен, мен аны кыйыштырап, башка алма менен тиги алмурут кыйыштырса болот экен деп. Ал өнөрдү үйрөндүм. Баягы башка түстө байтал жорго дейт. Үйрөнүп алгандын зыяны жок экен бакыт. Ар бир нерсенин картайып калдык деле отура берсек, отурат экен бул. Отурганга мындайды жабыштырып коеюн деп оору жабышып калат экен. Анан ошон үчүн отурбаска аракет кылам. Азыр апанын залы конок эмес эле, коноктордон сыйлуу гүлдөр ээлеп турган чак экен. Бул жерде кандай гүлдөр бар? Анан бул үй шартындагы гүлдөрдү кандай кылып өстүрөбүз? Ошол боюнча айтып бериңиз эми. Бул өстүрөм деген кишиге бул оңой эле. Анан коркуп өстүрө албайм деген кишинин колунан өспөйт болуш керек. Мен өзүм буну ак келип эле сая, мына бул деген малачайдын сарысы. Азыр уже гүлдөп бүтүп аткан убагы бул. Мына бутагынан алып эле үстүнө клёнка жаап туруп коюп коебуз, өзү тамыр чыгат, өсө берет. Анан булар болсо мына момундай болуп гүлдөйт, анан кантип көбөйтөсүңөр дейт. Аны бутагын кесип алып эле мен сууга салам деле, момундай кылып туруп. Сууга салып койсом эле тамыр чыгат. Ушу жалбырактан эле. Ушу бир жалбырактан эле мына тамыр чыгып калды. Ушуну эле кайра идишке отурсам, ушинтип эле көбөйүп калат булар өздөрү. Бул болсо малачайдын розовый түрү. Бул болсо аглонеманын агы. Бул болсо мужское счастье, женское счастье деп коет. Бул ак, бул кызыл болуп турганы. Бул болсо вечно цветущий деп коет. Өмүр бакый кышы жай гүлдөй берет да бул. Анан бул дагы гүлдөйт, мына уже гүлдү ачып баштады. Буюрса аябай ушун баары гүлдөйт, кызыл, жашыл көп болот. Анан бутактарынан кыркып туруп эле мынтип сууга салып коем. Кайра тамыр байлап. Анан ооба, кайра мына тамыр байлап, кайра эле идишке отуруп коем. Анан элге окшоп магазинден топурак сатып алып, анан удобрение бербейм. Мен өзүм деле огороддон алып келем, баягы кый сээп коебуз да. Ошол огороддон алып келип эле тигип коем. Мына бул болсо
немелер бугенди эле. Бул ушундай гүлдөйт, жалбырагы көрүнбөйт буну гүлдөгөндө. Эч жалбырак көрүнбөй калат да. Мынакей булар герандар. Герандын бул сорту. Эми герандын немеси келатат, сезон гүлдөгөн сезондор келатат. Бул да ошо геранын бир түрү. Ардактуу көрүүчүлөр, Алымкан апабыз ушул жерде эле гүлдүн мен билгеним барганда 10 ашык түрү ушул бир бөлмөнүн ичинде эле өсөт, мындай гүлдөр эшикте да турат, сыртта да турат, ар жерден көрүүгө болот экен. Анан эми булар жайгышы ушул жакта болобу же жайында эшикке алып чыгып, анан кышында киргизип турасызбы? Жайында эшикке чыгарам буларды. Себеби деген айнек күн ысыкта гүлдөрдө саргайып жалбырактары ооруп кетишет да, ошон үчүн эшикке могу жүзүмдүн алды салкын болот, стол коюп эшикке чыгарам, анан кайра күзүндө киргизем. Кайра. Буйруза, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн Алымкан апанын кол өнөрчүлүгү менен тааныштык. Мунун ичинде ошол эле тикмечилик, бычмачылык, гүл өстүрүү боюнча, аны менен катар дагы бир Алымкан апа өзүнүн сырын айтып кетти. Эшикке чыгып, алманы кыйыштырып да көрдүм. Мына ошону кыйыштырса да болот экен депчи. Негизи мен аял киши алма кыйыштырганын укпапырмын. Азыр сизден угуп өзүм таң калып атам. Буйруза, мына ошондой иштерди менен алектенип, үй бүлөңүз менен аман болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө жакшы адамдар менен гүлүңүздү белек кылып, адамдар менен бирге болуңуз. Ден соолук каалайбыз. Бар болуңуз. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Алымкан апа менен болгон маекти көрдүңүздөр. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.